Назарыңыздарда менин жашоом программасы ЛТР телеканалында кайрадан старт алды. Бүгүнкү программабыздын коногу эстрада ырчысы Марат Талантбеков. Марат, саламатсыңбы? Саламатсыздарбы? Биздин программабызга кош келипсиң. Мына ушундай биз өзүң окуп кеткен куттуу жердебиз десек жаңылышпайбыз. Бул жакка кайра окууга кирдиңби же кандай болду? Бул жакта 5 жыл окуп кеттим десем болот. Андан соң бүткөндөн кийин деле мисалы спортсмен деле формада туруу үчүн бул ырчыларда деле ошондой вокалдык сабакты эч качан калтырбаш керек. Бул үн дагы эгер вокалдан сабак албай жүрө берсең, бара баягы вокалдын дагы бир көп функциялар жоголуп кетиши мүмкүн. Могу мезгил алмашканда дагы меники көбүнчө мурунку тажрыйба алган вокалдык эмелерим жок болуп кетет да кээдечи. Анан кайра ордуна келтириш керек болот. Көбүнчө биз кичине элден башкачараак болуп деп койбоймунбу? Кичине оруураак чармаларды ырдайбыз, ошондуктан даярданып туруу керек. Абдан жакшы. Сенин үнүң баягы опера жанрына дагы негизи көп ойлойт ошо опера жанрында ырдайт деп. Бирок чынында опера жанры менен эстрада жанры эки бөлөк. Меники негизи эстрадный вокал, ошонун ичинен кичине классика бар, опера бар, бирок неоклассик деген жанрга кирип калат меники. Абдан жакшы. Анткени сен салмактуу ырларды ырдайсың го, ошого да ошентип ойлошсо керек балким. Балким ошо баягы чой отурган жерине келгенде, нота бийиктегенде округленный вокалдан сабак алганда округленный алабыз. Томолок кылып ошол ноталарды үстүнөн алганда как классический вокал сыяктуу угулуп калат. Эмесе сабагыңыздарды улантырсаңыздар болот. Соль, ми, до, соль, ми, до, метель и майся былое в темноте. Айчы өткен тағдыр менен жолго чыгып айдалып баратканда ак булуттар. Азаматсың. Эмне деген үн, эмне деген талант дегендей абдан сон ыраазычылык билдиребиз. Марат, мына ушундай үнүң менен кыргыз элинде аман бол, бар бол. Эми кандай десек, мына ушул сентябрь айы да келатат. Мына ушул жакта сенин студенттик күндөрүң өткөн да. Кандай кызыктуу күндөр өткөн. Деги эле мына ушул студенттик күндөрүңө көз чаптырсак, анткени жакында окуу жылы башталат дегендей, анан сен 5-чи курсуңда мына ушул чоң сахнага аттангансың, менимче? 5-чи курсумда чоң сахнага аттангам. Эң биринчиден ушул окуу жайга 1-чи курска келгенден баштап ушул фортепианода, анан бул жакта менден 2 курс өйдө окуучу Бекзат Орозов деген азыр менин мугалимим. Буга чейин бизди чогуу агайыбыз Эржан Мусин Сейсенович деген раматылык агайыбыз окутуп өстүрдү 5-чи курска чейин. Андан соң ордунда ошо Бекзат мугалим болуп калды. Ошол окуп жүргөн учурларда бизде жакшы эле күндөр болду. 1-чи курсубуздан баштап эл аралык конкурстарга агайыбыз алып чыкты. Мен ошол окуу жайга келгенимден баштап бир жашоомдо өзгөрүүлөр пайда болду да. Бул жакта өзү эле аура, башка балдар эмгектенип, окуучулар эмгектенип өтүп атканда сен дагы бир нерсе ырдап чыгаргың келип, изденүү болот ар дайым. Бул жака жөн тапшырган жокмун, демек бир нерсени чыгарышым керек деген максат болот, Бул жерде бирок баягы ырдап эле жүрө бербейсиң. Башка сабактарда бар, теория дегендер бар. Ошол сабактардан дагы аракет кылып жакшы окуп, ийгиликтүү окуп бүтсөң, келечекте бир жакшы кесиптин ээси болосуң деген максаттар менен биз окуп бүттүк. Ушул жердин кичинекей сахнасынан башталган да, Ооба, ушул жерден башталган. Андан кийин консерваторияда конкурска катыштык. Ал жерден 1-чи место алдык. Ошентип отуруп анан
башталып кеткен да. Абдан жакшы. Негизи бул студенттерге баягы конкурс өз-өзүнө аябай чоң таасир берет экен да. Көп катышыш керек экен. Ошентип сиздер да бүгүн келип калыпсыздар. Агайыңызга сөз бербөйлүбү? Ооба. Кандай башка Бекзат мырза, айтсаңыз, мына ушул коттуу жерде көптөгөн студенттер билим алат да, анан бүгүнкү каарманыбыз Марат тууралуу эмне айтат элеңиз? Марат тууралуу бунун башкалардан өзгөчөлүгү, мен өзүм дайыма баса белгилеп жүргөнүм, эң эле өзгөчөлүгү бунун көкбеттиги. Чыгармачылыкка болгон көкбеттиги да. Бул көкбеттик деген эми ар кандай мааниде түшүнүп алышы мүмкүн. Болгондо баягы аракет аябай бир нерсени мисалы бир жерде жаздырам деди, ошонун артынан только ошонун артынан жүрөт. Бир нерсенин баягы өтөөсүнө чыкмайын, максатына жетмейин, жөн калат. Башка ишке барбайт, ошол жагынан аябай көкбет да. Ошол аркылуу дагы жакшы жетишкендиктерге жетишип атат деп ойлойм. А вокалдан жакшы буюрса. Анткени өзү айтмакчы, дайыма келип үнүн формада жүрүш үчүн ар дайым даярданып турат. Ал жагынан да көкбет. Ортодо эле ошо баягы тамашалашып айтып калгандай, тиги бузулган моменттерде келип турат. Көбүрөөк келип өзү билет, баягы окуп жүргөнүн эмне кылса болбойт, эмне кылса болот, баягы үн жакшы болуш үчүн ошолорду сактап, ошо кээбиринде ошо сактабай бир аз кыйналып турат. Бул жакта вокалга келип кыйнап коюп турабыз. Негизинен алганда жакшы, аябай таланттуу, аябай мен дагы аябай баалап сыйлайм. Негизи дос элебиз. Мен өзүм 2 курс мурундан бүткөм, экөөбүз бир агайда окуганбыз. Ошол себептен дагы бунун үнүн, бунун баягы кандай эмелерин баарын түшүнөм. Бул дагы экөөбүз тил табышабыз да, бул эмеден дагы түшүнүшө алабыз, бирибизге сабак өткөнүбүз оңоюраак болот. Абдан жакшы. Анда сизге ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, менин жашоом программасын уланталы. Бизде конокто эстрада ырчысы Марат Талантбеков. Марат мырза, мына ушул бардыгыбыз билген эң сонун окуу жайга келип калдык. Бул жакта да эмгектенесизби? Ооба, бул жакта бул жер Кыргыз улуттук медициналык академиясы болуп аталат, Исаконович атындагы. Бул жерде тарбия жана массалык иштер боюнча адис болуп иштейм. Уюштуруу иштери. Студенттер менен жана мугалимдер менен да иш аткарам бул жерде. Студенттер менен иштөө кандай болуп атат? Студенттер менен айырмачылыгы, мен башка дагы военный жакта да иштегем. Айырмачылыгы бул жакта аяр мамиле кыласың. Студенттин ою менен болот. Кандай ырдайм десе дагы бирок туура жолго салабыз да. Мына ушул медицина тармагындагы студенттердин дагы бир жашоосунда, бир жан дүйнөсүндө демек чыгармачылык орун алган. Ооба, бул жакта кээ бир музыкалык билим алып жүргөн студенттерге караганда тажрыйбасы аябай күчтүүрөөк балдар, студенттер дагы кезиктирип калабыз да бияктанчы. Ошол балдар менен майрамдык концерттерде чогуу концерт коюп, туура жол көрсөтөбүз. Искусство менен бул жактын айырмасы аябай эле чоң болуш керек, Аябай эле чоң, бирок бизде кандай десем, искусство университетинде майрамдарда баягы көп деле концерт коюло бербейт да. Анткени уже бизде күндө эле баягы даярданып аны-муну болуп эле жүрө беребиз. А бул жакта майрамга жакшы көңүл бурулат. Эл аралык майрамдарда бардыгы өтүп турат. Жума сайын 1-2 мероприятие өтүп турабыз. Демек сен студенттерди баягы жолго салып, концерттерди уюштуруу менен алексиң. Уюштуруу, анан балдардын ырдоосун да карайм. Мисалы, бул жакта чет жактан да коноктор келип калат. Көп келсе керек, Көп келет. Анан уят болбогондой болуп, балдарды баягы сабактан ырдаганда, туура ырдаганды үйрөтүп, мен Бекзаттан кандай сабак алсам, келип мен ошол кайра балдар менен өтөм да. Жумушуң өзүңө жагып атабы? Жагат мага, баягы күндүзү негизи
чыгармачылыкта эчтеке деле кылбайм. Ошо мамлекеттик кызматтарда иштейм. Мындан сырткары дагы мэрияда Семетей ансамблинде солист болуп иштейм. Ал жакта да 7-8 киши иштейбиз. Ал жерде эмгек сиңирген артисттер бар. Султан Каримов, Жанита Баялиева, Нуржигит деген байкелер бар, Сезбек байкелер бар. Ошолор менен бир коллега болуп иштейбиз. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей эле бир эмес 2-3 ишти аркалайт экенсиң. Ал эми чыныгы жашоодо баягы мырза катары эмнеге кызыгасың? Неге кызыгам? Негизи баягы тренировкага барып турчум. Быйыл күн ысып кеткендигине байланыштуу бара элекмин. Анан мен талант байкадым, баягы интернет баракчаларынан азыр кимдин жашоосу эмне менен өтүп атат баарын эле билип калбадыкпы? Шишкебекти аябай жакшы жасайт окшойсуң, Ушул жай кандай десем, үйгө да конок аябай көп келип, анан почти жумасына 2 жолу жазып аттым да. Аягы анан кече күнү да сторисиме чыгардым эле, аябай профессионал болуп бүттүм депчи. Ошо быйыл аябай жазаганды жакшы үйрөнүп алдым. Калганы андан бош убактымда баягы машина жасаган байкелер бар. Байкелерим бар да. Ошол жакта барып чогуу машина каралашып. Оңдошконгобу же кандай? О, жакшы. Жагат да баягы өзүм да билип алгым келет. Мурун билчү эмесмин, мурда жаңы машина подарок этишкенде машина оңдогонду да билчү эмесмин, жакшы айдаганды да билчү эмесмин да. Анан кийин айдап кетип, анан ошондон кийин машина оңдогонго да кичине мүмкүнчүлүктөр боло баштады, машина бузулупчу. Анан ошондон кийин азыр кичинеден үйрөнүп келатабыз. Жакшы, эс алуунун кандай түрүн тандайсың? Кээ бир мырзалар баягы үй бүлөлүк эс алууну жакшы көрсө, кээ бирөө баягы достор менен эс алганды жакшы көрөт, Сенде кандай тандоо болуп калат? Мен экөөнү тең тандайм, анткени биринчи үй бүлөнү эс алдырып, андан экинчисинде достор менен эс алган жагат. Абдан жакшы. Эки жакты тең ала жүрөм дечи. Демек, эс алуулар алдыда силерди ийгилик менен гана күтүп турсун дейли. Марат, эми сенин чыгармачылыгың тууралуу дагы кеп кылбай койсок болбой калат дегендей, сен чыгармачылыгыңды сыйлаган өзүңдүн көрөрмандарың бар дегендей. Чыгармачылыгың кантип атат? Чыгармачылык буюрса акырындан, меники дайыма акырындан болот да. Анткени мен ырларды көпкө иштейм. Көпкө кандай десем, байкелерим бар, Мирлан Ниязов деген, анан Азат Жумабеков деген көптөн бери иштешебиз. Ошол байкелер менен ырларымды жазайбыз. Анан мен бир ырды бат эле бир айдын ичинде чампалап чыгарып салгым келбейт да. Изденип бир жеринен кийин маягын минтип койсок болмок экен же тиягын минтип койсок болмок экен деген жакпайт да. Ошон үчүн эчтеке бышырып чыгарым келет. Ошентсе деле кийин чыкканда кээ бирөөнү жакпай калышы мүмкүн, кээ бирөөнү жагат. Ушундай да, ар бир ырдын өзүнүн көрөрманы болот экен да. Ошо азыркы учурда жаңы ыр жазгам. Ата журтум деген сөзү да, обону да өзүмө таандык. Кудайым буйрса жакында ошо клиптерин тарталы деген максатта турабыз. Андан сырткары дагы классташ жана дос бала болуп калат. Аскат Жетикен уулу деген. Ошол дос балам бир ырын берген, айга арналган ария деген. Ал дагы бүтүп калды буйрса. Жалпы жаштарга жагат деген ойдомун да. Быйыл форматты да кичине өзгөртүп атабыз. Буга чейин эстрада классический жанрда чыгармаларды ырдап келгенбиз да. Анан быйыл поп-рокторду да кошуп, ушундай башка жанрга да өтүп атабыз. Мына ушул өзүң айткандай поп-рок жанры эмнегедир жаштарга өтүмдүү болуп атат, Бул баягы чоң концерт аренада коюлганда динамично и энергиялуу болуп угулат да. Азыркы билбейм эмнегедир быйыл ошондой жанрга элдер да өзүлөрү жакындап кетти да. Мына ушул эстрада жаатына дейбизби, маданият тармагына аралашкандан бери сенде кандай мындай өзгөчөлүктөр дейбизби, деги эле жашооңдо мына ушул эстраданын кухнясына аралашкандан кийин кандай экен мына ушул кухня? Кызыккандар балким бар болсо, негизи мындай атаандаштык, көрө албастык дегендер күч бекен же кандай экен жалпы жөнүндө? Негизинде баягы бала
жаңыдан ырдап чыгып келатканда болот андай нерсечи, бардыгында эле болот, көрө албастык, анан эч ким тоготпой. Анан сени кийин акырдан тааный баштагандан кийин анан бул мындай ырдайт, муну кошолу анан тинтели дегендер болуп калат да. Мурун даже биз концертке ырдайлычы деп суранып жүрчүбүз да. Анан кийинчерээк уже кандай десем, бул любой эле ырчынын башында бут тозу сыяктуу болот болуш керек. Анткени андай болбосо дагы болбой калат го, эмгектенбей каласың го. Болуп туруш керек андай. Азыркы моментте мен үчүн мен эчтеке эле башымды оорутпайм. Өзүмдүн ырларымды чыгарып коем. Өзүм жумушумду кылып жүрөм. Анан быйыл Кудайым буйрса бир максаттар бар. Айтпай эле коеюн деген, бирок кичине айтып коеюн. Ошо декабрдан баштап даярданалы деп атканбыз. Ошол кезде концерт такыр кое элекмин Бишкекте. Коелу декабрдан баштап даярданалы деп сүйлөшүүлөр болуп аткан. Майларга деп, эмки жылы майларга бир чоң анан 4 жанрдагы концертти жандуу үндө койсокпу деп. Дагы ушул концерттен кийин мени билбегендер билип калат. Чыгармачылыктын мисалы менден периштемди деле укса, башка да ырлар бар, аларды дагы угушат. Анан ошо менен тааныш болуп калышат дегеним. Абдан жакшы. Демек, мына ушул концертке даярдыктар эми жүрө баштайт турбайбы? Кудайым буйрса. Азыр көп эле адамдар баягы жеке концерт койгондон чочулап калышпадыбы? Бирок ага аябай баягы даярдык, аябай күч болуш керек дегендей. Анан кандай өзүңдүн кыялыңда кандай концерт койгуң келип атат? Мен кыялымда негизи аренада койгум келет. Такыр бөлөк да. Эстрада симфонический оркестрлар менен, кыргызча Рыспай Абдыкадыров жана Асанкалы Керимбаев аталарыбыздын чыгармалары башкача жанрда ырдалса, жаштардагы баягы азыр жеңил желпи бир күндүк хиттерлар болот го. Ошондойлорго аябай жакындап кетти да. Биз деген аркы биз кандай чыгармалар менен өсүп келатабыз, ошол арт жагыбызды унутпашыбыз керек да. Биз ошол чыгармалар менен башка өлкөлөргө маданиятыбызды көрсөтө алабыз да. Конкурс деп жана айтып кетпедиңби? Анан ушул кыргыз элинин желегин башка элге желбиретүү максатында мындай эл аралык конкурстарга даярданбай элесиңби? Быйыл бир конкурска даярданганбыз. Славянский базар деген Белоруссияда өтүүчү конкурска заявкабыз жиберилип, анан бир канча бир жерден бир документибиз ката болуп калып, биз аны кеч окуп калдык. Анан бара албай калдык. Эми быйыл Кудайым буйрса дагы да даярданып, билип калдык кандай кылып жибериш керек экенин. Анан кыштан баштап жиберип баштайбыз. Болгон күч салабыз, эми мындан башка чыгармачылыктан башка жумуш деле кыла албайм да. Ошол чыгармачылыгыңа көз чаптыра турган болсок, сенин чыгармачылыгыңда дуэттер орун алган, трио дегендей, эл аны менимче жакшы кабыл алышты. Ооба. Буга чейин Аяр деген дос балам бар, ал дагы ырчы, кыргыз эстрадасында. Аны менен дагы Сен ойлоп деген ырды экөөбүз чогуу жазып чыгарып, элге тартуулаганбыз. Ал дагы жылдын мыкты ыры номинациясына ээ болгон да. Марс экөөбүз дагы жакында эле сөз обону Марстыкы Булуттар деген ырдаганбыз. Ал дагы жаштарга, анан көбүнчө кичинекей бөбөктөргө да аябай жагат экен. Андан кийин Асыл жаным ай деген ырды чыгарды клиптери менен. Ошо быйыл 2 жыл даярдалып турат дагы. Мамлекеттик кызматтардан кичине жакында дагы бошоп калсам, бардыгын чыгарабыз деген ойдомун да. Ошентип эл кызматында жүрө бер. Сага ийгиликтерди каалайбыз, ден соолуктарды каалайбыз. Алдыда эң масштабдуу иш-чаралар күтүп жаткан экен. Ийгилик каалайбыз. Буйрса концертиңди күтөбүз дегендей, барабыз дегендей. Ишиңе ийгилик, ден соолук каалайбыз. Рахмат, сиздерге да ийгилик, жалпы жамаатына, ЛТР каналына терең ыраазычылык билгизем. Чоң рахмат. Ардактуу телегөрүүчү, бизге бөлүнгөн убакыттар мына ошентип аягына келип жетти. Биз менен чогуу болгон замандаштарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Эгерде бул берүүнү көрбөй калсаңыз, анда ЛТРдин Маданият YouTube каналынан көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кызматта Жанна Усболиева сиздер менен чогуу болдум. Кайрадан амандашканча жакшы калыңыздар.